Урматтуу акционерлер, урматтуу өнөктөштөр жана кардарлар, сиздерди Кепилдик фонддун атынан келе жаткан 2025 жыл менен куттуктоого уруксат этиңиздер. 24 жыл Кыргызстан үчүн аябай эле жакшы жыл болду. Биз болсо Кара Кыргыз автономия областынын 100 жылдыгын белгиледик. Ошонун ичинен биздин президенттин өкмөттүн тапшырмасы боюнча 150-160 жаңы ири ишканалар ачылды. Андан тышкары биз Кепилдик фонд өзүбүз дагы ошого салым кошконго аракет кылдык. Быйыл 24-жылы Кепилдик фонд 3000 ишкерлерге жардам берди. Андан тышкары алар болсо 4 миллиард сомго кепилдик алды. Банктарыбыз 9 миллиард сомдон жогору насыя беришти. Эгерде карап кетсек, Кепилдик фонд акыркы жылдарда аябай эле чоң ири финанс уюмга айланды. Биз болсо чоң налогоплательщик болдук. 500 компаниянын ичинен 200-дүн ичине кирдик. Биз өзүбүздүн жардамыбызды дагы эле көбөйтүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизип, биздин жогорку кеңеш депутаттарыбыз өзгөрүү киргизди. Анын негизинде биздин ишке жарандар эгерде ипотека кредитин алып атса, жалаң эле мамлекеттик ипотека компаниясынын программасы эмес, башка банктардын программасы менен биздин өнөктөш банктардан алып атканда ипотека насыясын биздин кепилдик менен колдонсо болот. Андан тышкары биздин жарандар жана ишкерлер эгерде Кыргызстанда чыгарып аткан промышленный предприятиялардан чыгарып аткан товарларды алабыз десе, анда биздин кепилдикти бергенге дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Пример катары айта кетейин, Chevrolet автомобиль же болбосо лаптоп компьютерди алып атса, эгерде кепилдик керек болсо, биз бергенге даярбыз. Ошону менен биз дагы өзүбүздүн башка тармакты дагы иштетип атабыз. Биз консалтингди өткөрүп атабыз, жана башка изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде биз мына ISO 9001 киргизип, эл аралык сертификацияны алдык. Ошону менен биз эмдиги жылы дагы ушундай ишти дагы улантып, биздин ишкерлерге жардамыбызды күчөтүп, ошон үчүн сиздерди дагы 2025 жыл менен куттуктоого уруксат этиңиз. Келечектеги жылыбыз жакшылык алып келсин, молчулук болсун жана сиздердин ишиңерге ийгилик каалайм.